Казакстандагы бүгүнкү абал тууралуу дагы бир аз сүйлөшсөк, анан ушундай бир 10-15 мүнөт ошондо сиз менен макулдашкандай 1 саат болот экен. Ооба. Мына мен дагы ушу батышка 40 жашында келдим, Германияга. Бирок мен стипендия менен келдим. Кыргыз ошол убакта Кыргыз президентинин кадры 21 кылымдын кадрлары деген программасы бар эле. Билет болушуңуз керек. Ооба, билем. Казакстандагы болашак. Ооба. Бул дүйнөлүк жакшы колдонулган система. Сингапур аябай колдонгон, Түштүк Корея, Кытай себеби дегенде кадрларды 1 класстан баштап даярдагыча 20 жыл кетет. 1-2 жылдын ичинде жакшы кадрларды даярдаш керек. Мына болашак Казакстанда аябай өнүгүп, Казакстандагы министрлердин көпчүлүгү, университеттин ректорлору, мугалимдердин бир тобу Англия, Германия, Франция, Америка, башка батыш мамлекеттеринен бүтүп келген, тилди жакшы билишет, адистер. Ошон үчүн дагы бир негизги себеби ошол кадрлардын бардыгы. Анан мен 1 жылга келгенден кийин биякта илим тууралуу сунуш кылып Германия тарап иштеп калдым. Анан 2011-жылы доктор технических наук дегенди жактагандан кийин хабилитация деп коет Германияда. Анан 2011-жылы Германиянын тараптан, Кыргызстан тараптан сүйлөшүүлөр болуп, анан Герман факультетин түзүп, Бишкекте 4 жыл иштедим. Бирок ошол убактагы эле жанагы 2010дон кийинки конституциянын негизиндеги жанагындай сиз айткандай чар жайыт, коррупция күчөп кетип, мамлекетти өнүктүрө турган бир күчтүү тарап жок. Анын коррупциянын айынан менин бийлигимди ошо директор болуп Германский институттагы жумушумду алып койгондо, Казакстанда программа бар экен, приглашение иностранных специалистов. Анан ал жерге барып 2 жыл проректор болуп университетте иштеп көрдүм, жана билимди казактардын окуучулары дүйнөлүк рейтингде математика, физика боюнча 7-8 орундарга чыгып калды. Ал дагы өзүнчө талкуулай турган нерсе, анан жанагы англис тили. Мына сиз 5 колдой баарына түшүндүрүп бере аласыз. Россиядан чыккандан кийин эле уже Туркиядан баштап батышта кыргыз тили, орус тили колдонулбай калат. Туура. Англис тили биринчи. Анан мен көрүп, ошо Казакстандагы абалды, анан Кыргызстандагы абалды көрүп, өткөн министрликке билим берүү көп жолго айрылдым. Мен өз көзүм менен көрдүм. Эгерде казак баланы 10-классты анан кыргыз баланы койсо 10 километр жарышка, кыргыз баласын старт дегенден кийин 3 саат кармап туруп кое берет экен. Демек, биринчи албетте казак бала келет. Бул салыштырмалуу образ. Англис тили боюнча. Казакстанда англис тилин сайдикте баштап окутат экен 2 жыл. Жакшы. Андан кийин 1-класстан баштап. Кыргызстанда болсо мамлекеттик мектептерде 3-класстан, мына азыркыга чейин баштап ошентип окутат. Мен элестетип көрсөңүз, казак бала 5 жыл окуду. Сайдикте 2 жыл, мектепте 1-класс, 3-класс. Албетте анан биздин кыргыз балдар, жаштарыбыз, кыздарыбыз артта калып атпайбы? Себеби дегенде дүйнөлүк маалымат көпчүлүк билгендей өзгөчө бул техника жагынан, өзгөчө бул технология жагынан, азыр ушу технологиядагы бир аз сүйлөшөйүн дедим эле, көпчүлүгү 90% англис тилинде. Анан буюрса муну эмки бир тема кылалы. Анан бүгүнкү жыйынтыкта ошо 1-2 темаларыбыз мына бул жаңы сунуш кылынган 17-ноябрдагы конституциянын долбоорун талкуулоо болуп атат, кызуу. Албетте бул конституциянын долбоорунда талкуулануу учурунда ойлорду берсе болот, бериш керек кимде болсо. Ошон үчүн эле менин да моундай ой болуп атат. Мына бул жерде бир топ адамдардын тынчсыздандыруусу дагы бар. Супер президенттик. Баягы эч кимге баш ийбеген. Жана айтылбай аткан, муну мен азыр айтат элем, супер депутаттык кыймылдар бар. Муну көпчүлүк өзгөчө ошо депутат болуп жүрүп, азыр ошо батыштын либералдык демократиясын колдоп, эч кандай бизге конституциянын кереги жок деп айтып аткандар ошол адамдар дагы анан жанагы өзгөчө элди уят кылып, 5 жыл отуруп алып, каяктагы туура эмес сөздөрдү сүйлөп жүргөн депутаттар дагы буларды супер депутаттар деп атап койсо болот да. Туура. Супер депутаттар эч кандай жоопкерчилиги жок, отурат 5 жыл. Мына ушул супер депутаттыкка келатат кайра. Эгерде бир механизм болбосо,
мурункудай эле депутаттар келип калышы мүмкүн. Албетте там мажоритарный, пропорциональный, бир мандаттуу болуп калышы мүмкүн, теңи партиялар менен келет. Бул дагы өзүнчө бир тема болушу мүмкүн дискуссияга. Бирок бүгүнкү мен айтайын дегеним, азыркы конституциянын бир кемчилиги долбоордун азыркы сунуш кылынган супер президенттикти токтотуунун жана супер депутаттыкты токтотуунун алдын ала көрүүнүн механизми жок болуп атат. Ошо механизмди мен сизге талкуулайын дедим эле. Албетте азыркы негизги талапкерлердин бири, астыңкы талапкерлердин бири Садыр Нуркожоевич айтып атат: мен эл үчүн иштеп берем, эч кандай тынчсыздануу болбосун деп. Эч кандай супер президенттик болбойт, диктатура болбойт деп. Макул дейли. Бул киши башынан көптү өткөрдү, түрмөдө канча жыл жатты, эл үчүн башын байлаган киши. Бирок мөөнөт 2 мөөнөт да 10 жыл. 2 мөөнөт туура. 5 жылда киши эчтеке үлгүрбөйт мамлекетти өнүктүрүш үчүн. Бирок андан кийин 10 жылдан кийин келе турган киши Иванов, Темирбеков, Эшмат, Ташмат келсе, гарантия бир Кудай билет, башка эч ким бербейт да. А балким ошол супер президент ошо болуп калышы мүмкүн. Бул бир. Анан жазында же жайында жанагы депутаттык шайлоо болгондо бир мандаттуудан келеби, теңи партиялардан келеби, алар дагы 5 жыл отура бериши мүмкүн. Өзгөчө жанагы бир мандаттуудан келаткандар азыр коркунучтуу болот. Себеби дегенде бирөө Таластан же бирөө Кажысай, бирөө Баткендин ардынан шайланып келет дагы, ошол эле регионду сүйлөп коюп отура берет. А сиз билесиз, парламентте депутат баардык мамлекет үчүн иштеш керек да. Ошондо супер депутаттык кыймыл, супер депутаттык кала берет. Мен ушуга сизге моундай оюм бар эле. Механизми кандай болуш керек? Мына сиз айткандай, дүйнө өзгөрүп атат, мамлекеттер өзгөрүп атат, эл өзгөрүп атат. Анан азыр 2012 жылы Германия мамлекети официально айткан дүйнөлүк 4-чү өндүрүштүк революцияны баштайбыз деп. Эми революция деген бул такыр өзгөртүү. Мисалы жанагы коомдук революция, Октябрь революциясы болгондо ал коом такыр өзгөрүлгөн да. Капитализм, социализм. Андан кийинкилер революция эмес, ал бул бийлик алмашуу деп койсо болот, толкундоо. А бирок ошондой эле революция техникада да болот, өндүрүштө. Биринчи дүйнөлүк революция промышленная, Англияда болгон, баягы паровая машина болуп, буу машина. Андан кийинкилерди убакыт азыр кетирбейли, 4-чүнү санариптештирүү, цифровизацияны Германия мамлекети официально айтып, дүйнө өтө өнүгүп бартат уш жагынан. Мисалы мен Казакстанда да 2 жыл иштегенде көрүп, Казакстанда ошол цифровизация менен жакшы, мисалы поезду болсо, ошо поездден түшүп алды. Кыргызстан үлгүрбөсө поезд кетип калат. Туура. Анан ушул санариптештирүүнү колдонсок, мисалы Кыргызстан, биздин мамлекет көптөлө мындай башка элдерге позитивный тажрыйба үлгү бере элек. Ушу жагынан биз, мен оюмча, ушуну колдонсок, биз дүйнөдөгү биринчилерден болсок дагы почти биринчи болуп үлгү көрсөтөт элек. Жанагы азыркы курултай деп жазылды. Азыркы конституциянын бир бөлүгүндө курултай функциясы жүрөт. Ошо тууралуу дагы сунуштар болуп атат, талаштар. Эми бул жерде курултай баягы кыргыз элинде, түрк элдеринде жүздөгөн, миңдеген жылдар бою эле келаткан да. Ушуну киргизген сунуш бар. Аны дагы ошо түшүндүрүп берген, ошолордун авторлору дагы бир аз чала түшүнүп атат өзлөрү, менин оюмчачы. Баягы ар бир райондон, региондон, курултайдан келишет өкүлдөр. Анан президентке элдин оюн беришет. Мына ошол экен да. Азыркы заманба, азыр Facebook, мына сиз менен сүйлөшүп атабыз, интернет боюнча президенттер элдин пикирин жөндөп окуп алышат. Миласы ошол талапкерлердин астыңкылардын бири Садыр Нуркожоевич Facebook'та аябай жакшы отурат. Эми азыр кечип коюңуз бир секунда. Менин сунушум ошол курултай функциясын калтырыш керек. Бирок мурунку эски феодалдык коомдогу, капиталисттик коомдон мурункулардын учуру эмес. Азыр бизге санарип курултайды өткөрүш керек, функциясын киргизип. Интернет курултай. Бул эмне дегендикти билдирет? Бул элдин бийлигин накта көрсөтүү.
Мисалы, президент шайланды, президенттик система келди, буюрса, мамлекет иштей баштады. 3 жылда интернет курултай, санариптүү курултай өткөрүш керек. Сотко менен отуруп, мына сиз азыр бир Америкада отурасыз, бир жерде отурасыз, Англияда. Мен Германияда отурам, бирөө Алайда отурат, бирөө Кочкордо, бирөө Ат башыда отурат. Ар бир кишиде паспортубузда бизде идентификационный код деген бар. Ошо менен эле бул программа, оп-оңой программа түзүлөт. Ошол программа менен эле добуш берилет. Мен 3 жылдан бери иштеп аткан президентти колдойм. Анан баягы бирөө колдобойт, ар кандай болот. 50% плюс 1 болсо положительный. 50% минус 1 болсо 1 жыл берилет. 1 жылдан кийин дополнительный. Эгерде положительный болуп 50% плюс 1 болсо, анда 5 жыл андан ары дополнительный интернет курултай болбой иштей берет. Мына ушул интернет курултай санариптүү. Санарип курултайды депутаттарга 2 жылда, 3 жыл эмес президент эмес, 2 жылда өткөрүш керек. Мисалы, Эшмат Таластан депутат, же Баткенден Ташмат. Анын фамилиясын эл 2 жылдан бери көрүп атат. Ал эл уят кылып атабы, дөөрүп, каякта бир болбогон сөздөрдү сүйлөп, иштебей эле отурабы, же дудук болуп, вообще балык болуп кеткенби? Отура бер, 2 жылдан кийин добуш берилет. Бул 2 саат, 3 саатта Кыргызстан эл жалпы добуш берип коюшу мүмкүн. Кнопкасын, ошол идентификационный код менен айлыгын алышат эл азыр болуп атат. Пенсиясын алышат, переводду алышат. Ошол эле анан ошол Эшмат же Ташматка добуш берет. Жанагындай эле 50% жалпы эл берсе, анда иштей берет. А жалпы эл бербесе, анда ага эскертүү берилбеш керек депутатка. Президентке эскертүү берилип атат. Дай 1 жыл көрөлү деп. А депутатка минус 50% албаса, башка депутат шайланыш керек. Муну ушул гана жалпы элдин бийлиги. Муну мен мисалды Швейцариядан 20 жыл мурун келгенде көрдүм эле. Швейцариянын калкы бизди мамлекет ушу территориясында бизден вообще кичирээк бирок калкы бизди, бирок өтө өнүккөн калк мамлекет, билесиз, Швейцария. Алар ошол убакта 20 жыл мурун эле ар бир референдумда законду кабыл алаарда, ар бир законду эли референдум өткөрүшкөн. Эми аларда макул өнүккөн эл, акчасы бар деп түшүнсөк болмок мурун. Азыр болсо интернет менен эле. Мына азыркы учурдагы санариптештирүү революциясын Кыргызстан биринчи жолу колдонуп ушуга күнүгө көрсөтө алат эле. Дагы эң негизгиси өзүбүздүн проблемабыз чечилет эле. Антпесек супер президенттик жана супер депутаттык коркунуч калып калат. Кандай буга сиздин оюңуз?